Кошоматчылар түнү. 5-бөлүм. Башкы табып. Башкы табып Зизанын көздөрү алыстан көрчү эмес. Эшиктен кирер замат король деп ойлоп, чоң шам чырактарга салам айтты. Бирок жакын келип, айыбын түшүнөр менен королдон кечирим сурады. Көп окуганым үчүн көздөрүм чарчап атат. Алыстан көрө албай атам, Азирети король. Чырак тегерегин жарык кылат, бирок түбүнө жарык чача албайт. Мен да ар кимдин оорусун айыктырам, бирок өзүмдү соо кыла албайм, деди. Король сурады. Башкы табып Зиза, көздөрүңдү мынчалык чарчатуу үчүн канча такта окудуң? Азыркыга чейин 4000 такта окугандырмын, Азирети король. Туташел кайра кыжыр менен сүйлөндү. Жалган айтып атат ит. Үйүн көрдүм, 100 данадай тактасы бар. Король жакын жерде айтылган бул сөздөрдү эшиткен эле. Зизадан сурады. 4000 такта окуганыңа караганда, бул кызыл суунун эмне экенин билишиң керек. Кана, эмне экен? Табып Зиза көздөрүн чөйчөктөргө чейин ылдый түшүрдү. Окуган такталарын эстегиси келгендей, көздөрүн оңго солго бурду. Анан сүйүнүч менен: ооба, Азирети король, булар ден соолук кудайы Камрышыпаштын кандуу көз жаштары. Бүткүл ооруларды айыктырат, деди. Король жерде эси ооп аткан эргижел Ирдасты көрсөттү. Бирок Ирдас мындан ичи-ичпей эле жыгылды. Ага булардын сарай кампасындагы челектерден алынганын айтканбыз. Сарай кампасындагы челектер эскерилер замат Зизанын жүнү үрпөйдү. Бүткүл Хаттушаш калкы сыяктуу ал да эч көрбөгөн бул кампада бир топ челек бар экенин, челектердин ичинде абдан коркунучтуу уу бар экенин билчү. Түгүл жаңылбаса, бул уудан бир кишинин колуна 2, башына 1 тамчы тийсе, өлүмүнө себеп болот деп бир жерде окуган. Король сурады. Башкы табып Зиза, бул чөйчөктөрдөн бирөөнү иче аласыңбы? Зизанын жүрөгү коркуу менен кагылып атты. Капыстан тынчтанып жооп берди. Сизден буйрук болсо, ичемин, Азирети король. Чындыгында абдан коркок адам болгон Зизаны баатырларча сүйлөткөн жалгыз нерсе курунун астында катып жүргөн кичинекей кутучаны эстөөсү эле. Ал кутуда эң күчтүү ууларды да сүт кылган бир каршы уу бар эле. Зиза муну өз табыптык билими менен тапкан же окуп үйрөнгөн эмес. Индиялык цыган болгон энеси ага сыр катары үйрөткөн. Бул тайманбастыкты көргөн Туташел да таң калган эле. Индиялык цыгандан туулган бул жалганчы жана чоочун шумпайда мынчалык эр жүрөктүн кантип табылганын эч түшүнө албай атты. Король мындай деди. Берилгендигиңди жана чечкиндүүлүгүңдү жактырдым, бирок кызыл суунун эмне экенин биле албадың. Бул үчүн бир курултай жыйноого муктаждык бар. Туташел, азыр катчыларга айт. Ассирия, Калдея, Фрикия, Лидия, Каска, Амурру, Египет жана башка өлкөлөрдүн королдоруна каттар жазылсын. Бул суунун эмне экенин түшүнүү үчүн акылмандарын биякка жөнөтүшсүн. Кире турган акылмандар үчүн казына вазиринен 1000 күмүш шеккелден ал. Жакшы офицерлер согуш унааларына минип, бат барып, акылмандарды алып келишсин. Туташел аярлады. Королдун жүзүнө бир кызыктай карап турду. Субилулиума бакырды. Эмне турасың, башкы колбашчы? Сөздөрүмдү түшүнбөдүңбү? Түшүндүм, Азирети король, бирок бир жагдайды тактагым келет. Кат жазыла турган өлкөлөр арасында Касканы да айттыңыз. Ушундай болобу? Алар биздин эң чоң душманыбыз да, болгондо да абдан караңгы, орой адамдар да. Алар да акылман болобу? Каскага жөнөтүлө турган 1000 шеккел бекерге кеткен болот. Король жинденген эле. Сен менин айтканымды кыл. Ал жерде да акылмандар бардыр. Анан Зизага бурулду. Башкы табып, эми сен да бүткүл усталыгыңды көрсөтүп, Ирдасты өзүнө келтир. Муну айтып бөлмөдөн чыкты. Башкы колбашчы жана нөөкөрлөр менен Ильянасан да аркасынан жөнөштү. Бир гана нөөкөр Зизанын жанында калган. Зиза ага бурулду.
Жаш нөөкөр, могу бечираны өзүнө келтириш үчүн мага чоң кесе менен суу алып келесизби? Нөөкөр тышка жөнөдү. Башкы тагып жерде эт үймөгү сыяктуу жаткан Ирдаска өңүлүп караган соң өзүнчө сүйлөнө баштады. Эстен тана турган мезгилди тапканын айыбан. Эстен таануунун ордуна өлүп калса да, менин ордума сени менен мүрзөөчүлөр алып барышса. Коркок шылуун. Дагы аялдарга ыр жазып, баатыр сынат. Сени душман маңдайында эмес, талачканын маңдайында көргүм келет. Келесо, чиркмел, жалтаң, шумпай. Нөөкөр 2 сарай аскерине көтөрткөн чоң кесе менен суу алып келбегенде, бул сөгүнүчтөр узармак. Башкы тагып эсе ооп аткандын алгач мойнун укалады, анан кеселерден бирөөнү көтөрүп, ичиндеги сууну башынан ылдый куйду. Ирдас кыбырады. Экинчи кесе да башына куюлганда, көздөрүн биротоло ачып, айланасына көз жүгүрттү. Башкы тагып аны түзөлтүп жатып, "Ах, урматтуу акын, аман эсен болуңуз", деди. "Сизди куткаруу үчүн бүткүл усталыгымды колдондум. Ичениңиз, башыңызга бир жамандык келсе, жүрөгүм түшмөк. Сиздей назик акын, баатыр арстан, кур чойлуу акылман дүйнөдө бар бекен? Кудайларга курмандык чалам. Анткени Хатти өлкөсүнүн мактанычы болгон сиздей устат куткарылды. Жаныңызда көпкө кыла албай турганым үчүн кайгыруудамын, бирок көп ишим бар. Жаш нөөкөр сизге жардам кылат. Жакшы калыңыз, сүйүктүү досум." Зиза бул сөздөрдү айткан соң шашылыш чыгып кетти. Ирдас бутуна турган эле. Бирдеме каалайбы деп сураган нөөкөргө жок деген жоопту бергенден жана аны менен 2 аскердин алыстап кетишин күткөн соң колдору менен өзүн текшерди. Соо экенине анча ынанбагандай түрү бар эле. Кантип жанагы коркунучтуу оозуна куюлгандан кийин өлбөдү? Чынында эле табып Зизаны куткарды бекен? Жашоосу үчүн жанагы пас шумпайга карыздар болууну каалабай турду. Ансыз да андан мындай усталыкты үмүт кылбайт эле. Ирдас толугу менен суу экенин байкаган замат ойлорду бир тарапка жыйнады. Сарай бакчасынын көлмөсүнө түшкөндө гана мынчалык нымдашмак. Бул кебетеси менен көпкө кала албай турганын түшүндү жана "Намыссыз шүмшүк, чакалап суу куюп, жаныңды куткардым" деп мактанганын деп сүйлөнө баса баштады. Бул маалда ичүү коркунучунун дагы бир айласын таап, кутулган философ Илианасам үйүнө кайткан жана жаңы кунжут майында коорулган ири кескилдиктерден турган тамагын чоң табит менен жей баштаган. 6-бөлүм. Курултай. Арадан 3 ай өткөн. Алыс, жакын аймактардан акылмандар хат тушашка келген эле. Хатти өлкөсүнүн бүткүл шаарларындагы акылмандуу, билимдүү адамдар да хат тушашта топтолгон. Булардын баары бир курултай жыйнап, королдун кампасындагы челектерде толтурулуп турган жана ичер замат адамды күлдүргөн кызыл суунун эмне экенин ачыкка чыгарышмак. Хатти акылмандардын арасында каргамыштык Икезнини да бар эле. Көп окуган, көп нерсе үйрөнгөн, салабаттуу, жоош, көңүлү тоок адам эле. Ассирия жана Фрикия тилдерин өз тилиндей билчү. Амур, Хури, Каска тилдерин да түшүнчү. Бул өлкөлөрдүн баарын кыдырган, ал жерлердеги король китепканаларын көргөн, такталардын баарын окуган. Бир жолу окуганы акылынан эч чыкпас эле. Күздүн эң жылуу бир күнү король сарайынын чоң салтанат залында курултай топтолду. Субилулиума алтын тактынын үстүндө эле. Жанында сүймөнчүгү Ямзу бар болчу. Бул хаттушаш сулуусу, тоголок жүздүү, узун чачы, түлен сыяктуу семиз денеси менен чоочун акылмандардын көздөрүн өзүнө тартып турду. Королдун оң жагында ханзадалар жана ханбийкелер бар эле. Сол жагында башкы колбашчы туташел, жрецтер, сарай нөөкөрлөрү жана вазирлер тизилген. Маңдайында бир жакта Хатти данышмандары, бир жакта чоочун акылмандар туруп залды толтурган эле. Король олтурган жеринен мындай кеп салды.
Эй, хатся кылмандары! Эй, дос, шерик жана тууган мамлекеттердин барктуу, урматтуу акылмандары! Бул жерге келүүдөн мурун баарыңыз сарай кампасын кыдырып, челектердин ичиндеги кызыл сууну көрдүңүз. Бабаларымдан мага мурас калган бул суунун эмне экенин, эмнеден жасалганын табыңыз. Мен муну кудайлардан калган бирдеме болуш керек деп санайм. Мунун кудайлардан бабаларыма белек кылынган суу экенин далилдесеңиздер, сиздерге сыйлык берем. Анда казынамдын эшиги сиздерге ачылат. Икезниниден башка жергиликтүү чоочун бүткүл акылмандардын көздөрү жылтырады. Алгач Ильянасам сөз алды. Азирети король, кымбаттуу акылмандар, баарынан мурун сөз баштаганым үчүн айыбымдын кечирилишин тилейм. Азирети королдун пикиринде чоң таамайлык бар. Бул суулар кудайлар тарабынан королубуздун улуу бабаларына белек болбогондо, азыркыга чейин ичилип түгөтүлмөк. Кылымдар бою баары муну уу деп билди. Анткени кудайлар адамдарды анын жанына жакын келтирүүнү каалабагандыктан көңүлдөргө ушундай пикир салган. Андай болсо мунун уу эмес экени эмне үчүн азыр билинди? Анткени кудайлар муну королдордун эң жогоркусу болгон Азирети королубуз үчүн сактап келишти. Ильянасым сөзүн бүтүрө электе эле жиндиче алкыштар айтылды. Иргежел Ирдас өзүн королго көрсөтүш үчүн бутуна туруп, тимелет тебинип кол чаап жатты. Король ыраазы эле, бирок салбаттуу турду. Сүйүнүчүн маалым кылбады. Экинчи болуп сөз алган египеттик акылман королго салам айткан соң мындай деди. Урматтуу акылмандар, көп сөз сүйлөбөйм. Анткени көп сөздүн кереги жок. Убагында Египетте бир папируста көргөм. Египет кудайы Амонра менен Хатти кудайлары сүйлөшүп, бир королго көңүлдөргө сүйүнүч берген бир сууну белек кылууну каалашыптыр. Мунун кайсы король болушу керек экени узакка талашыптыр. Акырында бир чечимге келишип, мунун адамзатка жаңы доор ачкан, абдан атактуу король болсун деп бүтүм чыгарып, бул королдун бүткүл рухий касиеттерге ээ болуудан башка абдан сулуу жана чекир көздүү боло турганын да күн мурун болжолдошуптур. Мына ушул король чоң жоомарттыгы, курч эси менен бизди бул жерде конок кылган даңктуу улуу Субилулиума. Бул сөздөр бир аз мурункусунан да көбүрөөк алкышка ээ болду. Эргежел Ирдас алкыш айтып да, ичинен кайгырып да жатты. Мындай кетсе, король арнаган сыйлыкты чоочун акылмандар алып кетмек. Туташыл болсо айран таңдан алдастап, кошоматтыктын мынчалык чеги көрүлбөгөндүр. Шулуун бизди чекир королду бир аз чалыр көздүү кылды. Ай, коркконум король да буга ынанды. Эми бул эргежел Ирдаста туруп, королдун бадыраңдай килейген мурдун жаңак мурду десе, ичим жаман болор. Айбай, балким жүрөгүм токтоп калар, деп ойлонуп атты. Башкы кол башчынын акылына келгендер башына да келди. Эргежел Ирдас сөз алып, жүзүнө жасалма салават берип, кебин баштаган. Азыркыга чейин айтылган сөздөрдү кубаттайм. Мен да башка бир далил берем. Мен ар айдын алгачкы күнү таңга жуук бир түш көрөм. Бул түштө аял кудай Аринна көктөн түшчү жана мени колдорунун арасында кысып, даңктуу король эми белегибизди кабыл алсын, дечү. Муну эмне маани бергенин башта аңдай албадым. Бир түнү бул белектин эмне экенин сурадым. Күлдү, мени колдорунун арасында кысып, тумарлуу кызыл суу деди. Көрүп атасыз го, бул суу кудайлар тарабынан королубузга берилген белек жана Аринна кудайлар элчиси болуп айлар бою түшүмө кирген эле. Ах, кудай Аринна, караңыз, ал жөнүндө бир ырымда эмне дептермин. Эй, аял кудайлардын эң сулуусу Аринна, жарыгыңды көңүлүмдүн көздөрүнө чачасың. Бул акындын 100 000 жолу табынгысы келет сага, бирок сен булуттай көктөмдөрдө учасың. Сенден бир бөлүк бардыр, ар аялда сөзсүз. Эй, аял кудайлардын эң даңктуусу Аринна, сенин сулуулугуңду көргөндө болдум акмак. Эй, аял кудайлардын эң улуусу Аринна,
Сен үчүн курман болсун бүткүл бал аарлары, сенин сүйүүң менен бүткүл чейки өрүктөр кызарсын. Тамагың болсун бүткүл жумуртка саарлары, мени да ал, же десем, балким буга ачууланарсың. Сенден бир бөлүк бардыр сөзсүз ар аялда, сага бүткүл хаттилери бериши керек жанын. Көздөрүңдүн өңү бар, өрдөктүн канатында, сен үчүн төгөм 100 000 эрдин канын. Эргежелердас ырын бүтүргөн замат алкыштар чуулдап атканда, Туташел королго карай ийилди. Азирети король 100 000 эрдин канын төгөт да, өз канын неге төкпөйт? Деп сурады. Король күлдү жана алкыштар дагы эле залды жаңыртып атканда, башкы кол башчыга мындай жооп берди. Ынагым, шылуундун денесин көрбөй турасыңбы? Төгө турган кайсы каны бар экен? Туташелдин жүзү бул сөздөрдөн кийин бир аз күлүмсүрөгөндөй болду. Эми сөз кезеги Зизада эле. Мен кесибимден улам адамдардын жүрөгүн тыңдаган, көздөрүнүн ичине караган, баштарына көз жүгүрткөн, моюнун өлчөгөн мезгилимде алардын кайсы жеринде эмне оору бар, канча жашта жана кайсы үй бүлөдөн, кайсы мамлекеттен, энеси ким, атасы ким экенин дароо түшүнөм. Бүгүн бул курултайдын себеби болгон ушул дубалуу суунун кудайлар тарабынан даңктуу королубузга белек кылынганын эми далилденген. Өзгөчө кымбаттуу акылман Ирдастын түшүнөн кийин эми мында эч шек калган жок. Мен сиздерге бул дубалуу суунун башка касиетин айтып берейин. Бул суу табыптык үчүн эң чоң дарылардын бири болгон. Бир кишинин көңүлүндө кайгы болгондо же ичегисине жылан киргенде, мурдуна чиркей тыгылганда, бул дубалуу суудан бир чөйчөк ичирүү анын айгуусуна жетиштүү болот. Бирок бул сууну ар ким эле жобосуз, салтка тескери иче бербейт. Бул суунун үстү жана жакшы жагы Азирети королдун жана ал татыктуу көргөн жогорку адамдардыкы. Астыда калган бөлтөктүү калдыктар болсо калктыкы. Бул суунун эмне экени түшүнүлгөнүнөн улам бир сунушум да бар. Мындан ары бул суунун чөкмө калдыгы сатыкка чыгарылышы жана казынага киреши алып келиши камсыз кылынышы керек. Кайрадан алкыштар залды жаңыртты. Эргежел Ирдас кайра үйдө туруп тебинип атты. Өзүн королго көрсөткөсү келди. Башкы табыптан кийин бүткүл жергиликтүү жана чоочун акылмандар сөз алып, түрлүү кептерди айтышты. Сөздөрүнүн бири-бирине окшошпогон тараптары бар эле. Алардын бириккен жалгыз жагдайы бул дубалуу суунун кудайлар тарабынан королго белек кылынышы эле. Башка сөз айта турган эч ким калган эмес. Король курултайды бүтүрүү буйругун берген аткан. Дал ушул маалда эң аркада орун алган жана акыркы акылмандар сөз сүйлөп атканда уйкуга чөмүлгөн Икезнини өйдө турду. Колунда бир топ жазылуу такта бар эле. Сарай ырасымын эч билбегени түшүнүлүп атты. Тез эле сөз баштады. Эй, силер эмне деген дөйдөйсүңөр? Азирети королдун кампасындагы сууну кудайлар тарабынан жөнөтүлгөн деп айтып атасыңар. Деги ушундай болобу? Мен дүйнөнүн ар жерин кыдырып, бүткүл жазылуу такталарды окудум. Эч мындай нерсе көрбөдүм. Бирок көргөн жана билген нерселерим бар. Азыр сиздерге аларды айтып берем. Бул дубалуу суу дегениңер соонун ичимдик. Муну шарап дейт. Бул сөздөрдөн улам залдан кыр-кыр давыш жана күбүр-шыбыр толкун өттү. Баары бири-бирине карады. Король менен Ямзу да кызык карады. Ямзу кыжырланган эле. Сүйүктүү королго кудайлар тарабынан жөнөтүлгөн дубалуу сууну тануу менен бул адам акарат кылып аткан болбойт беле? Чыдай албай сурады. Шарап деген эмне? Айтып бересизби? Ой, эмне шашып атасыңар? Албетте айтып берем. Шарап делген ичимдик жүзүм суусу. Бул сөздөрдөн улам жалпы таң калуу акыркы чегине жетти. Икезнини муну байкабады. Байкаса да билдирбес эле. Сөздөрүн улантты. Король Муршель 4000 жыл мурун бүткүл Ассува өлкөсүн баш ийдирген убагында лидиялыктар ага жүзүм салыгын жөнөтүүнү мойнуна алышкан. Бир жылы жүзүм көп болду. Келишимге ылайык өз өлкөлөрүндө чыккан жүзүмдүн 1/10 берүүгө мажбур болгондуктан муну 500 челекке толтуруп арабалар менен алып келишти. Жүзүм көп деп сарайда баары тое жеди.
Муршилдин аялы бир түнү жүзүмдөн жарылды. Мындан улам Муршил жүзүм жешти тыйып, жегенди ууландырсын деп башкы жрецке дуа окутту. Башкы жрец дуа окуган соң ар ким коркуп, уу болду деп жүзүмдөн колун тартты. Король Лидияны жүзүм салыгынан бошотту. Жрец Идускам чыдай албады. Өйдө туруп бакырды. Сен жрецтерди эмне деп сөз кылып атасың? Сендей чоочундар ыйык болгондордун атын эскериши керек. Дуалуу сууну жүзүм дейсиң. Канча беле тоголок жүзүмдөр мындай суу болот. Эмнеге королдун маңдайында жалган сүйлөп атасың? Экезнини эч ачууланган эмес эле. Ой, мээсин ымдашкан кемпирдей эмнеге тынчсызданып атасың? Мен али сөзүмдү бүтүрө элекмин го. Король Муршилдин заманында да сендей дөйдөй бир жрец бар эле. Королдун көзүнө көрүнүш үчүн жүзүмдү сабады. Килейген союлу менен бүткүл челектердеги жүзүмдү уурду. Ал союл чабуулары менен албетте жүзүмдөрдүн суусу чыкты. Ошончолук союл жесең, карт бөрү болгону менен сенин да сууң чыгар. Анан бул челектердин үстүнө бирден капкак коюлду. Убакыт өткөн сайын алар шарап болду. Шарап делген ичимдик ансыз да ушундайча жасалат. Ямзо секирип туруп сурады. Айткандарыңыздын баары сонунда, бирок далил талап кылат. Ой, далилдей албай турган сөздөрдү айтчу белем. Лидия королдорунун китепканасында бул жүзүмдөрдүн жөнтүлгөнүн жазган 2 такта бар. Хатти королу Мурсила үчүн арабалар менен жүзүм жөнөттүк деп айтылат. Бул лидиялыктар жарым акылдуу болгондуктан Муршил дей алышпайт, Мурсила дешет. Мени да эч Икезнини дей албай, Иказниня дешчү эле. Ал 2 тактаны мен өз китепканам үчүн копияладым. Мына, карагыла. Икезнини 2 тактаны Ямзыга сунуу үчүн илгирилей баратканда сөзүн улантып атты. Биздин королдордун китепканасында да Лидиядан жүзүм салыгы келгенин жазган чополор бар. Байыркы хатти тили менен жазылган. Король Муршилдин аялы ууланды дейт. Бирок туура эмес. Анткени жүзүмдөн адам ууланбайт. Көп жесе жарылат. Мен да Лидияда бир түнү көп жегем, жарларга аз калганмын. Икезнинин сөздөрүнөн улам курултайда алгач муз сыяктуу жымжыртык болду. Анан таң калган акылмандар аз-аздан өзүнө келишти. Король Субилулиума тактысынын үстүндө көздөрүн бир жерге тиккен бойдон кабагы бүркөк отурду. Сүймөнчүгү Ямзу бирде королго, бирде Икезниниге карап, кыжырланып жана кызарып атты. Алгачкы кайшы аракети Ирдастан келди. Мүмкүн эмес, деп бакырды. Ушундай болобу деги? Бул дубалуу суу, жүзүм суусу болсо, Кудай Аринна ар түнү түшүмө кирип, мунун королубуз үчүн сакталганын айтып, мени колдорунун арасына кысат беле? Икезнини кабагым кашым дебеди. Ой, Аринна сени колдорунун арасына кысса, бачагың чыкмак. Кудай Ариннанын иши жокпу? Сендей түрү суук бир эргежел шылуунду колдорунун арасына алуудан башка? Сен Кудай Ариннаны эмес, Вавилон шайтаны Араннини көрүп чыдаштырып алган болушуң керек. Анткени Вавилон шайтаны эргежелдердин коргоочусу. Эргежел Ирдас жаман абалда калды. Отурган жерине жыгыла тургандай чөккөн эле. Бирок жигит деген каралабаш үчүн сүйүлөнүп, тышта сени кармасам тебелеймин деп шыыранып атты. Ямзунун кыжыры барган сайын артып атты. Бул орой адамга бир сабак берүү муктаждыгын кызуу туйду. Ансыз деле өзү да 10 күндөн бери акылман болуу үчүн сабак алгандыктан эми өзүнөн жогору эч ким жок деп ишеничти эле. Ири жана семиз денеси менен да ал жердеги акылмандардан жогору эле. Катаалдык менен сөзгө кирди. Икезнини акылдуу сунганы менен эч теме билбейт. Бул жердеги акылмандар бул суунун кудайлар тарабынан жөнтүлгөнүн айтты. Ал болсо жүзүм суусу деди. Бир акылман көпчүлүктүн пикирине тескери сөз айтабы? Акылман билет го, көпчүлүктүн сөзү азчылыктын сөзүнөн дагы тура. Анткени күч көпчүлүктө. Күч ошол эле маалда акыл жана билим дегенде болот. Андай болсо, ошол көпчүлүктүн пикирлерине каршы чыгып, билимсиздигин ачыкка чыгарган болбойбу? Салтанат залын кайра алкыштар жаңырта баштады. Икезнини эч калыбын бузбай, ызы чуунун бүтүшүн күттү.
Анан демейдегидей салабаты менен жооп кайтарды. Ой, сен кандай кысырай алсың? Көпчүлүк күч болобу? Сенин сөзүң туура болсо да, бул жердеги дөйдөйлөр көп болгону үчүн Азирети королдон дагы күчтүү болушу керек. Ар нерсенин жакшысы, маңызы, аздыгы. Бир киши 100 эшектен, бир акылдуу 100 келе соодон, бир акылман 100 билимсизден жогору. Жрец Идускам ордунан секирип туруп бакырды. Эмне дегиң бар? Өзүңдү король менен бир көргүң келип атабы? Ой, сен кандай көкмейин эмесиң? Мен мындай бирдеме айттымбы? Залда ызы чуу чыкты. Бул ызы чуунун арасында бирөө жанындагыга жаман кычырланды, деди. Теги жооп берди. Жок, күлкүсүн кармай албады да күлүү үчүн нары кетти. Королдун эмне үчүн чыкканы түшүнүксүз болду. Бирок анын ал жерде жоктугу акылмандарга чоң кайрат берген эле. Капыстан Икезниниге асылышты. Эргеже Элирдас кыйкырып атты. Мекен чыккынчысы, сенин башыңды алыш керек. Ильяна сам ачык бирдеме айта албай, бирок аркадан кээ бир кызууларды көкүтүп, Икезнинини сабоого шыктандырып атты. Идускам кудайларга акарат кылды деп муштумун түйүп атты. Зиза королго сыйлабастык көрсөткөнү үчүн териси сыйрылсын деп акыл берип атты. Акырында баарынын асыл заадылыктары эсерди. Жабылып сабай баштады. Икезнини жеген токмокторуна карабады. Жыгач такталарын куткаруу аракетинде эле. Мындан улам жеген муштумдарына, тепкилерге жооп кайтарбады. Кийиминин жыртылышы ага маанисиз келди. Эки колтугуна алган жыгач такталарын катуу кыскан бойдон жол ачып сыртка атырылып чыккысы келип атты. Бирок тигилер ал үчүн эң кымбат нерсе такталар экенин сезер замат аларга да асыла башташты. Колтугунан тартып алып, жыртып, башына уруп атышты. Ал дагы эле коргонбой жатты. Эшикке бир топ жакындаган эле, бирок акыркы тактасы колунан алынып, бырчаланар замат жинденди. Согуш кудайы замамага сыйынып, маңдайындагылардын бирөөнө бир сокку берди. Бул сокку ушунчалык батырылган эле, аны жеген адам дароо жерге жыгылды. Ошол эле маалда аны сабап жаткандар да аярлап ортосу ачылды. Соккуну жеген адам башкы табып Зизанын тууганы экинчи табып эле. Икезнини маңдайында турган акылмандарга карап мындай деди. Эмне деген адамдарсыңар? Бул такталарды жазыш үчүн 14 жыл бүткүл дүйнөнү кыдыргам. Эми кайрадан жазыш үчүн дагы 14 жыл кыдырам. Муну айтып жөнөй берди. Сарай бакчасынын акырында байлануу турган эшигине минип, Хатушаштан чыкты, Каргамыш жолуна салды. Ал жердеги үйүн жана буюмдарын саткан соң, кайрадан эшигине минип, Египетке бет алды. Мурун жасаганындай эле кайрадан Египеттен баштап бүткүл дүйнөнү кыдырмак, король китепканаларындагы такталардын көчүрмөсүн алмак. Аңгеменин уландысын кийинки чыгарылыштан уга аласыз. Сиз уккан программа Түрк дүйнөсүнүн тандалма чыгармалары уктуруусу. Ар жума күнү кечки саат 9-да жана анын кайталоосун ишемби күнү саат 10-до тыңдай аласыз. Уктурууну даярдаган Айзат Кадытбек кызы.